Kutmandık uşak tünüңүздөр менен достор, амансыздар. Bir окуя менен бүгүнкү эфирдин киришүүсүн баштайм. Бул окуя абдан таасирдүү жана абдан пайдалуу окуя. Ар бириңиздерге, айрыкча ар бир үй бүлөгө керектүү окуя. Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлардын үйүн тоюнан эртеси күнү эшигин бирөө какылайт экен. Эшик такылдаса İçkeriden kelin gelip kiyim de bakarad eкен. Oşondo sırttan men bakıtmın içkeri bizde al deydi eken. Dese kelin ayttır. Törküydü atenem var, bosogoda biz barbız seni al albayım ketever dep bakıt ketireberek kene. Ertesi dağı eşik kakılayt. Kim bu dese men baylıkmın deydi eken. Keçegi cevapta aytad. Törküydü atenem var, bosogoda biz barbız al albayım ketever deydi eken. Oşentip bayağı dağa ketedi eken asker. Üçüncü gün eşik takılday. Kim bul dese, men ıntımakmın içkeri al deydi. Dese kelin eşikti çür kaparı açıp törgü öttep kirgizgen eken. Oşondo janağı üyde kara oturgan atası kelinin maktap, rahmat kızım, ıntımaktı alganına razı oldum. Ankeni ıntımak kelgen jerge baylık menen bakıt özü kelet degen eken. Gördünüz mü? Buna sontan ar bir görermanlar, ar biriңиздердин үйүңүздөргө ынтымак, береке, байлык, бакыттын бардыгы болсун достор. Үй бүлө биримдик менен башталат, бирок үй бүлөнүн бүт бардыгы ынтымак менен гана сакталат. Ар бiriңиздерге үй бүлөлүк бакыт, турмушта ийгилик, жашоодо жакшылык каалап, биз жаныбызда Асылбек кары досум менен сиздерди бүгүн жоктоп отурабыз. Жаныбызда болсо сиздер билген дагы бир элдин уулу, коомдун айырылуу катмарынын медери, таянычы болгон Медер мырза досубуз дагы биздин алдыбызда отурат. Анда а кишини дагы көрсөтөйүн. Ал киши жөнө турбай бизди да тартып отурат. Даярданып мына. Мына Медер Акниет Аманат фондунун төрагасы досубуз биргеликте. Акыркы күнү эфир тартып калайын. Дагы качан тартып келем деп тартып. Жаныбызда осо менин студент кезимден бери жакын досум Сейит мырза Бишкекте борбор калабызда иштейт. Biz birgelikte hazır birge tamaqtanıp keçki maектешип oturgan учурубуз. Асылбек ареке. Sizge элдин баары салам айтып атат, таанып атышат. Асылбек арекем Привет. Assalamu alaikum. Мандаса. Шигел асыл кетти дегенде дагы. Жок, мен аюуну оңойлукун айтпайм. Ал кыстыр-кыстыр ойлонуп көрөм. Allah razı olsun. Asılbek Karakez barınızlarga salam aytып атат. Salamыңыздарга алик алып атат. Каракем ушундай бир бактылуу инсан. Мен Каракемди атайын бир бар достор өрнөк болсун, сабак болсун деп чыгарып атам достор. Караке сизге суроо. Бактылуу инсан деп айттым. Чындап эле бактылуусузбу? Бактылуу болсоңуз, эмне үчүн бактылуусуз? Ушу суроого жооп бериңиз. Анткени эфирди көрүп отурган алты саны аман адамдар bir ойлонсун да, абалына шүгүр келтирсин да. Анда ушу суроого чындап эле бактылуусузбу? Бактылуу болсоңуз, эмне үчүн айтыңчы? Бактылыгым, мен бактылыгым Аллага шүгүр, чындап бактылуумун, Кудайга шүгүр. Эми багы биринчи бактылык чындыгында ата-энем тууган ургум бар, үй бүлөм бала чакам бар. Эң негизги бактылык, байлыгым, ынтымактуулук бар жанымда, Кудайга шүгүр. Бала десем балам бар, кыз десем кызым бар, дос десем досум бар, ага десе агам бар. Анан дагы эң бактылуу нерсем постоянно таксиде жүрөм. Койбойм. Жорго, такси, кар, любой менин кызматымда. Машалла, машалла. Неге айтайын, мен неге ушундай жүрөм айтайынбы, а? Көрбөгөнүм үчүн да. Көрбөгөнүм үчүн. Мен дагы бактылууңуздун дагы бир себептерин айтайынбы? Кураным бар иншалла. 25 парадай Куран жатка билет. 25 пара деп айтпайм го, Кураным бар. Кураны бар, Кудайдын сүйгөн кулу, жүзүндө нуру бар инсан. Ошол учурда Каракем сиздин ушул биз жана үйдүн ачылышында да айткан болчумун. Көрбөгөн көзүңүз менен bu dünyanın günöylörün, bu dünyanın aramdарын көргөн жоксуз, bu dünyanın zınaların көргөн жоксуз. İnşallah bu görбөгөн göz Kuday Talаны birinci görөт, баарыбыздан мурда жаннатты birinci görөt inşallah. Kuday Talаны görüşkөн кезде, o Kuday менин жанымда ушундай досторум бар деп бизди да эскергиңиз inşallah. Мына ушундай достор, жашоодо ар дайым позитивдүү жүргөн Асылбек Каракемден ар бириңиздерге салам айтып отурабыз. Жана алсаны аман болгон инсандар
анда бир жашоого Асылбек Каракем дейди. Жандуу, жакшылык, үмүт көз караш менен карашты үйрөнөлү. Анан жаман ойдон арылалы. Ар бир күн жаңы күн. Туурабы Каракем? Ар бир жаңы күндү жаңы тилек, жаңы ой, жаңы позитив менен башташ керек. Жаңы күн башталып атса да биз кечээги эстен кетпеген кайгынын проблеманы эстей бербеш керек. Аны силкип баарын унутуп, жаңы күндү жаңы үмүт менен баштап үйрөнүш керек, туурабы? Ошондон достор, жаман ой жаныңда алмайынча тынбайт, унутпагыла. Ошондон жаман ой ал ичиңди жеген мите куртка окшош. Ал биринчи сенин өзүңдү жеп өлтүрүп, анан кийин сыртка чыгат. Ошондон келиңиздер, ар бир инсанды позитив ойлоого, жакшы тилек кылууга, жакшылыктан үмүт үзбөөгө чакырып кетебиз. Ошондон достор, дайым жакшылыкка үмүт кылыңыздар. Асылбек Каракемдин жүрөгү сонунда дейт. Асылбек ага сизге ден соолук, uzun ömür каалайм дейт. Силерге рахмат айтып отурат. Чоң рахмат. Достор, жаныбызда Медербек досубуз бар. Медербек досубуз Бродяга кече 31 жаштын кырын ашты. Ошол Медербек досубузду куттуктасаңыздар болот. Анда биз экранды Медербек мырзага кандидатурабыз келди. Кандидатураларды сурайынбы? Анда ушундай. Анда Каракем биринчиден баштады. Медербек карт бойдок кино тасмасынын каарманы. Чыныгы карт бойдок. 31 жыл армансыз бойдоктук доорун сүрүп жатат. Өзүнчө мыйыгы менен биздин үстүбүздөн күлүп жатат. Бир чети биз бала чакка келинчегибиз менен жүрсөк көзү күйүп жатат, туурабы? Ооба, конечно. Анда 31 жашка толгон Медербекти куттуктасаңыздар болот. Тадан. Салам алейкум. Идрис агайдын көрүүчүлөрү, катталуучулары, жалпы туугандар, мекендештер. Албетте мен телефонго тартып атам, себеби бүгүн белгилүү кыргыз элине эле эмес, Орто Азия элине таанымал белгилүү аттын башкасындай болгон Төкмө акын элдин уулу Идрис Айтбаев алыска сапарларга кетип баратат. Албетте ниет кылганбыз, Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушул узатып атканда дагы, кетип баратканда дагы жанында болсок деп Кудайдан да сурандык элек. Алла таала мына ошол күнгө жеткирип, бир дасторкондун четинде жакшы инсандар менен баарлашып, тамашалашып отурганыбыз бул да болсо бир керемет бакыт чындыгында. Албетте агайга ийгилик каалайбыз. Жолдоруна Кудайым береке берсин, ийгилик берсин. Тилеген ой максаттарына Кудайым жеткирсин. Негизгиси аман эсен кайрадан эли журтубуздун алдына, биздин алдыбызга аман эсен кайтып келгенин насип этсин. Чындыгында сагынып кала беребиз. Албетте мен кетем дегенин укканда эле аракетти кыла баштагам, жанында көбүрөөк жүрүп, илимин алып, жакшы жактарын уурданып, ушул элге кылып аткан пайдасын, бул кишинин элге тийип аткан пайдасын биз аркылуу дагы ошол пайдалар тийип калса экен деп аракет кылганбыз. Ошол аракеттердин бир четине болсо дагы жетип аттык. Россия жергесине, Москва, Ростовко чейин кошо бардык. Ал жакта анча ичиңден ачышып жүргөн учурлар болду. Кошо бирге сапарда жүрүп, адамдын кандай экенин билесиңер. Ошондой учурларда ушунчалык суранган учурларым болду. Кетпей эле койсоңуз болбойбу деп аркырды суроолорумду берген учурлар болду. Кээ бир учурларды эч кимге көргөзбөй көзүмө жаш алып алган учурлар болду. Себеби биздин эли журтубуз ушундай инсандарга чындыгында өтө суусап турган заман. Ушундай илимдүү инсандарга өтө суусап турган заманда биз мындай инсандарды колдон чыгарбашыбыз керек эле. Биз пайдаланышыбыз керек эле. Бирок бул нерсенин аркасында жакшы бар, жакшы ийгилик, жакшы жаңылыктар бар. Албетте дагы да bundan дагы чоңураак элге пайдамды тийгизсем деп илим алганы кетип баратат. Иншалла 4-5 жыл чыдай турсак, Кудайым сабыр берип турса, агайдын дагы ошол илимдерине, окууларына, жашоолоруна Кудайым жардам берип турса, 5 жылдан кийин мен ишенем өзгөчө илим сабактарын алып калабыз. Биз ошол учурларда жанында сумкаларын көтөрүп, чамадандарын көтөрүп, костюмдарын көтөрүп, жанында жардамчы болуп кызматтап калабыз. Иншалла ошол күндөргө Кудайым жеткирсин. Амин.
Aşırı maktapsam bir anca işemden Men eме bir nesini oylanam da. Hurmatly görüşler. Kuday buyurup Allah'tan nasip kılsa inşallah. Çubak Hacı ustaz kayra gelet de işinden de. Al gelbese dağı. Bul 7 kadar көп istedi koy negizi. Estağfurullah. Adam bayağı boluna işke otura, jagı joğrak adam akın. Birden asılıp, tasılıp, gözü kuyup, sözü kuyup de öyle ırdap ketip koştan şöyle. Koşudan oylayayım ben. Biz de Kuday kıza 5 yıldan keyin sıraozga tamaşa reyetinde, ır reyetinde, arkanday, kalağanday joğalabız da oylayayım da. Oşonda inşallah pozitif bolot da. Oşonda bak Çubak ustaz menen oturup gülgönдөй dagı inşallah 7 sekamen oturup da gülüp kalabız da işenim da. Anan em Egipetke Allah'tan bu kişi inşallah perişlerin kanatına baskanı getti da kalasa. Talabeler yoluna çıkandan günden başlap uyuna qaytıp gelgенçe perişlerin kanatında bolat ekan da. Oşonda aytып билдирсек аны. Көрөсүз biz de сагынасыз деп атам. Илим алган адамдын сагынычы күчөйт. Себеби илим алганда сүйүү. Өзүндөй кетелек кезделеринде жарыман түшөтпөй жөн отурулачы мен. Siz hayır, aldım ben sizi özüm izlep tap geldim. Siz meni уже кыйнап Ушундай бизге болгон сүйүүсүн, сезимин билгимге ар кандай суроолорду берип атам. Ушундай істеп биякта калды. Кыйын болуп кетип аткан кишиге да кыйын, коштошуп аткан кишиге да кыйын да. Кыйын, ооба. Мен уже кетелек эле уже мекенди сагынып кыйналып атам, анткени менен чоң бир кызмат, чоң бир үмүт үчүн кадам аттаганбыз. Анда ошол жерди ишке ашырабыз десем. Иншалла. Достор, алаңыча биздин алдыбызда дагы бир бактылуу инсан, каарманыбыз бар. Ал киши биздин жеке менин студент кезинден бери досум. Айымчем. Ал кишинин Спектакльде сценарийлер безле туруп, биз чойкабыз ака. Сейит деген досум бар. Ал кишинин саламын кабыл алыңыздар. Бабам. Bir görsün. Саламдап коюңуз. Assalamu alaikum. Idris Bayken'in görüntüleri. Barlarga salam. Nihao деп koyuz. Сейит экөөбүз Бишкекте кызмат кылат, иштеп, биз студент кезинен бери достошконбуз. Ошодон бери агайын болуп, дос болуп, үйгөлөнүп катташып, ушундай жүрөбүз. Аллах таала достугубузду түбөлүктүү кылып, бейиштеги достордон кылсын иншалла. İnşallah. Алаңгыча элибизге берек берсин дейт. Чоң рахмат, каалоо тилеңиздерге терең ырахмат билдирем. Мен бул эфирде атайын жасап атам. Асылбек Каракен менен атайын бир позитив эфир болсун. Асылбек элдин баары суранып атат. Асылбек Каракен бир анекдот айтып берсин дейт. Ape, anekdot bilmem, mektepte okusam, неграмотный адам olsam, anekdottun nesini bilmem. Болду, анекдот айтылды. Уже анекдот өтөт ушул. Ошо атабы? Өтөт ушул. Анда. Bir günü apende şunday үйгө барат экен. Мечитте дамлайт экен да. Мындай бир аялыңар берген тамакты мактап жешти да үйлөнгүлөчү дейт экен да. Десе апенде үйгө келип эле аял тамак берсе жыртайып эле, жылмайып карап эле, улам күлөтмүш, аялы түшүнбөйт. Bir вакытта тамакты жеп атып эле аялына карап, "Ой, байбиче. О, тамагың сон болуп турду" деп өлө мактайт экен да. Биринчи жолу мактап атса, аялы ачуусу келип, "Үйлүңө туруп калайын, бул жер акмак көпме келеш ол. Үйлөнгөнүбүзгө 20 жылдан бери мактабайсың. Эми бүгүн мынтип кошунан тамагын бергенде мактайсың деп мактайм." Ошол жегем сөйлөп коюп. Sonra men ушундай атпайбыз, кийинки эфирде ушуну айтып берем. Достор, мына ушундай негизи үйдөгү тамак комплимент айтылып туруш керек албетте. Айрыкча эркек кишилер биз ресторан, кафеге кирген кезде чоң кыз деп официант кызга байланышабыз, мамиле кылабыз. Чоң кыз моун берип коесузбу деп дагы рахмат дейбиз. Анан кийинде канча болду десе 270 сом десе 300 сом берип сдачини надо дейбиз да. Негизи мындай жентилмендикти үйдө да, кухняда да өзүбүздүн келинчектерибизге да жасап туруш керек. Браво. Аялыңа деле апасы деп, тамагың сонун болуптур деп, анан сырттан белек алып келип, бир шоколад ала келип, же болбосо бир гүл ала келип, мол сага деп, сдачини надо дегендей, мындай бир 50 сом, 100 сом берип дегендей айтор.
Мындай комплиментти үй бүлө мүчөлөргө да жасап туруш керек. Туура? Ооба. Мына ушундай элдин баары Ыздач бербейт өзүнө. Ыздач бербейт өзүнө. Салам айтып атат, Казакстандан салам айтып атат дейт. Салам бауырларым. Машалла. Жакшымысыздар? Жагдайлар кандай? Жагдайлар калай? Зор. Мына ушундай. Кеш жарык деп койсоңуз, кеш жарык. Кеш жарык. Алла денсаулык берсин дейт. Кандай дерис? Жалпы саламдарга алек алалы иншалла. Эфир сактап коюңузчу дейт. Достор, эфир сактабай эле коелу. Бул жөн эле мындай эле маектешип отурган дос, мындай бир сүйлөшүү. Москвадан салам дейт. Ва алейкум ассалам. Дорогие друзья, люди, насколько времени чыгат не лев, что айтып коюн деп беле. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами вновь в эфире Асылбек Кары. Вот так. Я очень рад с вами встречаться сегодня. Деп шынтып кете бересем. Шынтып кете берейин ба? Мыкты инсат. Ушул сөздөрдү баары билсек, агай сиз Египеттиктер барбы? Египеттиктер олмат сиздерге келди. Кетти олмат сиздерге. Астагфирулла. Улуңуз жакшы таксир дейт. Жакшы, рахмат. Баары жакшы. Ошон үчүн отурам деп шакылдап болсо каяктан. Настроение жок болот эле азыр улум жагым. Кызылкаядан салам, Ысык көлдөн салам дейт. Ысык көлгө бардыңызбы жана бананга түштүңүзбү? Ошо жөнүндө айтсаңыз. Ошону айтып берейин ба? Бананга кандай экен? Ой, банан деп апарып салып койду эле да, бирок банангачы. Үч көзөздү мингизип койду, үчөөбүздү аталып аткандай ала качып кетти го банан. Апарып ба желетке алганбыз камзыр, апарып туруп суун ичине ыргып таштады го. Кирип кеттик го суун ичине. Башыңыз ылдыйгарып көмөрлү оодарладыңызбы иши кылып өйдөгө? Мен оодарладым. Мен прям бар түптүк түшүп кеттим. Кандай түшүнбөй жүрсөм, кирип кеттим сууга. Жана мындай баягы камзыр желетти тарттым эле паска өйдөгө чыгарып койду. Бирок башым эле чыгат, бул жагым мындай чыкпайт, толук чыкпайм да. Басайын десем баса албайм. Банан таап келгиле дейт да. Ай, аны зорго таап келдик. Ошонсу вообще класс болду да. Унутулгус. Анан кемеге түштүк. Кемеге? Ким? Кеме менен да ортого түшүп кайра түштүңөрбү сууга? Жок, мен түшө албай койдум, коруп калдым ошо банандан кийин. Банандан кийинби? Чындыгын айтайын дейм, жашыргандан эмне туурабы? Сиз эмес, башка чоң, аны медерде эле коркот, зорго жүрөт. Ооба, кеме садыр түштү бирок сууга, бир көз азыр түшүп, өрдөк болуп сүзүп чыкты. Ана. Берки көз түшө албай койдук. Машалла. Жергеталдан да салам айтып атышат. Каяктагы Жергетал экен? Кайын журт тараптанбы, Тажикстанданбы? Тажикстандан. Иншалла. Жалпы саламыңыздарга алек алдык достор. Биз анда Сахалинден салам дейт. Биз эфирибизди акырындап зыйынтпайбыз. Алла сиздерге көп берекесин берсин дейт, денсаулык берсин дейт. Чоң рахмат. Жалпы тилек каалооңуздарга терең ырахмат билдиребиз. Элдар досуңуздан салам Жаллабаттан дейт. Машалла, Элдар досуз. Элдар ака экөөбүз көрүшө албай калдык. Мен Бишкекке келсем, сиз Жаллабатка кетип калдыңыз. Ош Жаллабатта жүрсөм, сиз Бишкекке келип алдыңыз. Өзүңүздөн көрүндүк өзү. Элдар сагам кандайсыз? Тандырдан ысык чыккан свежий нандайсыз дейт. Аллахым сизди кубаттап, жылмайган жүзүңүздөн нур кетпей, кыргыздын элине бар болуп, атасын берсин, эл коштоп дейт. Эркек киши жазыптыр. Сөз эле жеңем айтам деп. Баткенден салам дейт. Тынчсыз кара, тынчсыздар акыр. Мавлид кечесинде чубак ажап шүкүр ажы, сиз келген элеңиздер, ошодо сизди үйлөнсөм чакырам деген ниет болчу, ошого тойго чакырсам келе аласызбы дейт. Ордуна мен чакырам. Айдаров мырза, насип кылса мен ордума Асылбек Каракемди чакырам. Биз эми окууга кетип атабыз. Иншалла жакшылыктарда көрүшөлү. Ушул ака качан чыгат экен деп ойлодум эле дейт. Машалла. Рахмат жон. Ак жол калайм, Сургут шаарынан салам дейт. Караке. Жашоодон кыйналган, кээде ушундай бир ич-ичинен бир сыгылып кыйналган кишилерге кандай мотивация бергиңиз келет? Эмне деп айткыңыз келет ошондой инсандарга? Тура кой, ордуңан тура кой, кызым, тура кой, тур демек дегим келет. Сиз жанагы бар го, жанагы кыз бар эле, ошого окшоп калды. Жо. Тамашалайм. Эми жашоодон кыйналганда мындай чындап эле кыйынчылык болсо, достор, бизге телефон звонок келип калды. Кечирим сурайбыз. Антса да биз эфирде азын-аулак улайбыз. Асаке, мына кишилерди көрдүңөрбү? Телефонду кандай колдонот деп карасаңыздар. Бардыгы билет булар.
ушундай сезимтал болот. Колдору, чувстволору ушундай бир бар нерсени сезет. Сен менен көрүшкөндө үнүңдүн жоон ичке чыкканынан карап, сенин семиз арыктыгыңды да сезип коет ушундай кишилер. Бөлмөңө кирип сүйлөгөн сөзүнүн, үнүнүн чыккан үндүн траекториясына карап, бөлмөнүн канчалык кең же тар экендигин да билет. Адам менен мамиле кылып отуруп, адамдын интонациясына карап, адамдын канчалык жакшы жаман экендигин да сезет. Ошол эле учурда кол алып көрүшкөндө эле ал кишинин урматтап сыйлабай жатканын да билет. Бардык көз өздөрү? Ооба, көз өздөрдүн бардыгы дээрлик ушундай болот. Булар ушундай бир өзгөчө бир инсандар. Андыктан Сызбек Каракеме Алла Таалам узун өмүр, берекелүү, ушундай бир өмүр көңүл берсин, чөкпөгөн көңүл берсин, ийгилик каалайбыз. Иншалла баардыгыбызга ушундай бир мотивация берип, дем күч берип жүрөрүңүз Караке. Мен жакында уулду болдум дейт, уулумдун атын Идрис койдук дейт. Сизге окшогон ыймандуу уулдардан болсун. Дуа кылып коюңуздар. Иншалла уулуңуз Идрис пайгамбардай Аллахтын сүйгөн кулу болсун, жүзүндө нуру болсун, басар жолу тууру болсун. Ата-эненин тилегин актай турган, жалкоолонуп жатпай турган, жаман жолго баспай турган, ата-энесин жетелеп Макка, Мадинага каттай турган уул болсун иншалла. Лөтчүк болуп жатса Мекке, Мадинага каттаган. Иншалла. Агай, сиз жооп берип коесузбу дейт. Кызыңызды кары бала сураса бересизби иншалла дейт. Кыздар мали жаш 10-11 жаш кыздар, ар бир ата-эненин да ниети өрнөктүү күйөө бала насип этсин. Бул суроо келечек көрсөтөт. Албетте ниетибиз жакшы. Кары бала болсун, эң негизгиси адеп ахлактуу болсун. Илим билимдүү, тарбиялуу болсун. Иншалла баардыгыбызга насип этсин. Новосибирскеден салам. Бишектесиңер дагы деле дейт. Ой. Дагы деле деген сөз кандай? Бишектес. Достор, эртең таңда учуп кетебиз биз. Ал эми Каракен болсо калат. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Египетке барам дейт, зияратка дейт. Келиңиз, өзүм тосуп алайын, көрүшөлү насип болсун. Анда эфирде акырындап жыйынтпайбыз анда. Караке, коштошуп коебуз. Сизде азыр 200-ге жакын адам көрүп атат. Иншалла. Жакшы жаман сөз болгон болсо өзүр сурайбыз, адепсиз болуп көрсөтүп коймосом кечирим сурайм. Эми багы эң бактылуу күн, жолугушуу эң кайгылуу күн ажырашуу экен. Бирок Идрис ака кетип атат, мостой отура берейин десем, андай кылгым келбей атат. Бул кишинин көңүлүнө колунан келишинче көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Ичимен сыртымда шырактап күлүп атам. Yes. Bir akın bunlar, bir yemeden kutulduk деп koyuyorum. İlimsizden kutulduk, ilim alıp gelken de söyleyeyim. Mana ушул ачуу чындык болчу негизи. Чындап, ушундай магач ушул акыйкатты бетке айтканыбыз жагат да. Анан ошого менден жаман жакшы сөз болсо өзүр сурайм барыңыздардан. Барыңыздар тынч болуңуздар, барыңыздардын үйүңүздө дайым шаң болсун, күлкү болсун. Сиздер деле жакшы көргөн адамыңыздар менен жолугушуп тийип тамашалашып отура бериңиздер. Не обязательно Идрис ака. Бардыгы эле жакшы көргөн инсандардын бардыгы эле ушундай. Эми бири-бириз үчүн мээримдүү, биз жакшы адамдарбыз да. Ошон үчүн баарыбызын тамашалашайлы, кеңиздер, позитивди көбөйтөйлү. Жашоодо күлүп шаңга бөлөйлү жашоону. Карасаң бардык адамдын эле настроениясы жок. Ошо проблемаларды унутайлы. 5 күндүк эле өмүр экен. Бир силе алып келсе эле жок болот экенбиз. Бир жетиштирсе эле жок болот экенбиз, Анан көрө давай. Бүгүндөн баштап баарыбыз деп жашайлы. Деп доп масманга ыргытып коем, бирок үйгө эме мындай бир нерсе болгондо өзүнө сүйүнгөндөчү. Өзбектердин бир ыры бар. Эстеп кеттим да. Yaxshi yashay desangiz, maslahatim olib oling, o'zingizni ozgina jinnilikka solib oling deydi. Qarang. Shunda o'ylamda bir. O'shuning uchun bizda so'z bor, jindiga o'lim yo'q deb qo'yatgan. Endi uchun o'lim yo'q. Qaysi bir dengelde u chindiq, ankani jindi o'tgan ishga o'ylanib sig'iladi. O'tgan o'ynab yuraveradi. Deb. O'tgan ishga o'zi o'ttirib sig'ilib qiynalib yuraveradi. O'tgan etdi, ma bermas deb yuraveradi. Shunday bo'lsa, qaysi bir dengelde o'shanday bo'lishi kerak. To'g'rimi? Na meder taqsir o'shanday da shunday juratda qo'ying. Chinoy, ya? O'da. Bo'lsa bu dag'aytay deb qolmasda. O'shan zaksdan chiqaylik, chiqib aytamda.
ошого айтып атам. Мен уулума да дуа кылып коюңуздарчы дейт. Аты Нур Жигит дейт. Илим жолуна кетип жаткан инсандардын дуасы кабыл болот дейт. Машалла. Нур Жигит, машалла. Аркаман ийгип кетип калсын деп. Иншалла. Ошондо дуа кылам дейбиз. Нурлуу жигит болсун. Баш көтөрүп бийик болсун. Ал эми ата-энеге алтын башы ийип, караңгы түндү жарык кылган билик болсун. Айтор элин жерин коргогон чыныгы баатыр жигит болсун иншалла. Аты жөнү ким тууганда дейт. Бул Асылбек бар экен менин жанымдагы. Ал эми менин атымды сурасаңыз Идрис деген жамандын досуңуздар. Алла таala разы болсун. Жашылтарда көрүшөлү. Эфирде жыйынтпайбыз. Кандай эфир кылып турган Идрис ака? Анда санда эфир кылып турам. Иншалла алган ниндеңизден айтып, Курандан тафсирлеп. Аяктагы эфиримди мурдатан саатын жазып калдым. Мынанча да болот деп. Ооба, ошондой көрүшүлөр үчүн сагынып калбасын. Ооба да. Такка жок болуп интернет кымбат экен деп. Иншалла. Чоң рахмат. Баарыбызга дуа кылып коюңуздар дейт. Анда жалпы эфирде Алла разы болсун дейт. Сиздерден дейт жан дүйнөм талкаланып 5 балама карабай бир аял үчүн юбилеем бузулуп ыйлап отурган элем дейт. Давай 5 баламызга чуркап барыңгай, эмне кыласыз аялды? Баласынын күлкүсүнөн бакыт издеген ата-энелер башын көтөрүш керек. Алар жыгылбаш керек. Силер жыгылсаңар, силерге таянып турган аркадагы адамдар жыгылат. Мына ошондуктан белди бекем байлайбыз. Жашоодо ар дайым адам сыналат. Эркек аялы менен сыналат, аял күйөөсү менен сыналат, ата-эне бала чакасы менен сыналат, бала ата-эне менен сыналат, жалпы адамзат айлана чөйрө менен сыналат. Ошондуктан сыноо дүйнө, мына ушул сыноо дүйнөдөн өтүш керек. Эркек киши жасаса, аял киши жасаса, сизге 5 балам үчүн деп. Билем, карабай калдым. Эркек киши окшойт. Азыр кандай аял киши окшойт. Аял киши же эркек киши билбейм. Кандай болгон тагдырда да мына ушундай баш көтөрүңүз, жана баланын күлкүсүнөн бакыт издеңиздер, алдыга умтулуңуздар. Балаңызды кыты деп ойносоңуз күлөт. Ошону менен рахат алып жашай бериң. Эмне кыласыз аны? Чын, абай. Мен табаракты бир күлүп сүзүп койсо, ошого канча сүйүнүп кетем. Бала, мени сүзүп атат деп. Асылбек аракем айтып аткан табарак деген баласын да эки көзү көрбөйт да. Эки көзү көрбөгөн баласы кытыгылап койсо күлүп, Асылбекти бир сүзүп ойногонуна канча бактылуу болом деп атат. Көрдүңүзбү? Мына ушудан таасир алыңыз, жана баш көтөрүңүз дагы, буюрса бактылуу болуп жашаңыз. Чоң рахмат, иншалла. Рахмат силерге дейт. Мына ушундай достор. Москвадан салам, Төмөйүндөн салам дейт, Мурманскіден салам дейт, аман болуңуздар дейт, Оштон салам дейт. Бул эмне чалып көрүм деп атат. Билбейм. Асылбек ого дава жооп берди. Идрисе жашына эле адамдар менен чыкпай берди. Жок. Алла разы болсун дейт. Аллама чексиз мактоо шүгүрлөр болсун дейт. Караң кандай бактылуу инсандарсыздар. Демек биздин эфирди көрүп аткан азыр мына кайрадан көбөйүп атышат. 227 инсан. Демек ошончо инсан бактылуулар отурушат иншалла. Идрис ака, биз жалпыбыз неге бактылуубуз билесизби? Неге бактылуубуз? Неге деп ойлойсуз? Неге айтыңыз? Неге ошо? Сиз эмне деп ойлойсуз? Мен билбейм, бакыттын төрөсү Алла Тааланын адам кылып, адамдардын арасында катардагы адам эмес, ыймандуу кылып Кудай тааныткан бир туура жолдо жараткандыгын өзүндө чоң бир бакыт. Негизи кандай адам бактылуу деген суроого бир гана жооп, абалына шүгүр келтире алган адам гана бактылуу. Бул хадисте да келет. Сиз мисалы үчүн ушул абалыңызга шүгүр келтирип атасыз, сиз бактылуусуз. Мен ушул абалыма шүгүр келтирип атам. Бирок ошол учурда миллионерлер бар, чөнтөгүндө дары менен жашайт. Бактысыз, толтура миллионер болгону менен миллион проблемасы бар. Бактысыз жүргөн толтура адамдар бар да. Анткени абалыбызга шүгүр келтире албай жатабыз. Ошондуктан абалына шүгүр келтире алган адам гана бактылуу деп айтам да. Эң негизгиси кулак уккан бактылык мен билишимчечи. Ушул нерсе себеби күнү сөз уга албаган канчалаган кар кулагы мусулман бир туугандар. Ушул жериңизге айтайынбы? Кече мен көз азиздер менен дүлөйлөрдү чакырып ошто чай бердик. Ошондо ушул сөзүңүзгө дагы жооп болсун. Көзү көрүп аткандарчы, колдор менен мындай кылды. Эки көзүм көрүп атат, бактылуумун деди да. Көрдүңүзбү? Бирок алар уккан жок да зато. Укпаса да зато көрүп атат да. Сен көрүп атасың мына алдыңдагы нерсени? Көргөн жок.
Ал көрүп атат да. Ошо эле учурда. Түшүнбөсөм, эмнеси түшүнбөсөм. Түшүнүп атат. Көзү көрүп эле түшүнүп атат. Кайсы каяктан? Ошондон достор, демек көзү көрбөгөндөр, мисалы үчүн Асылбек аракем аялынын жүзүн көргөн эмес, бала чакасынын жүзүн көргөн эмес, менин де жүзүн көргөн эмес. Идирис кандай болдуң, семирдиңби, арыктадыңбы деп улам беттеримди чымчылайт дагы. Бүгүн семирип кетсиң, бүгүн арыктапсың деп урушуп турат. Ошол эле учурда акече дүлөлөрдү мен шар үйлөтүп жардырдым да. Ошондо конкурс кылдым да. Аябай чоң үйлөйт, мен болсо азыр баң дейт деп чочуп кетем деп кулагымды жаап отурам. Аларчы үйлөп туруп баң десе де чочуп да койбойт да. Көз көрбөңдөрдөн каттуу. Көзү көрбөңдөр азыр кулагыңар жаап калат эми барды көзү көрбөйт да, кулагын жаап дейт турат. Беркилер көз ачат, кулак укпайт да. Үйлөй берет, чоң үйлөдү дагы баң деп бардыбыз ай дейбиз го. Алар болсо былк кетпейт да. Бирок ошентип аябай биздин чочуганыбызды көрүп эле күлүп сүйүнүшүп, анан бардыгына белек бердим. Ушундай. Ооба. Mana ушундай достор, Алла разы болсун баарыңыздардан. Иншалла бардыгыбызга демек кандай адам бактылуу деген суроонун жообун уктуңуздар. Абалына шүгүр келтирген адам гана бактылуу. Кайсы абалда болбоңуз, Кудайга шүгүр деңиз, сиз бактылуусуз болду. Ал эми дагы бактылуу болууну каалаган инсандарга дагы бир азын-аулак кеңешим болсун. Өзүңөрдөн чоңураак, бай болгон адамдардын үйүнө көп бара бербеңиздер. Анткени бай токчулукта, байлыкта жашап аткан адамдардын үйүнө барган сайын байлыкты көрүп, байлыкты сүйүп, качан мен бай болом, неге мен андай эмесмин деген бир кайсы деңгээлдеги нафсинин алдоосуна, баягы туткунуна, тузагына түшүп калабыз. Ошондуктан өзүбүздөн ылдый болгон кабырларды зыярат кылыңыздар, ооруп аткандарды зыярат кылыңыздар, кыйналып жашап аткандардын үйүнө зыярат кылсаңыздар, абалыңызды көрөсүз да, көбүрөөк шүгүр келтирип, биз жакшы эле жашайт экенбиз деп дагы да шүгүр келтирип жашай баштайбыз. Туурабы? Мына ушундай достор. Жаноско келди, Меди палван келди. Кайдан, бар экран несі да. Кызыгып кетти. Азыр өзүмдүн телефонума бул кандидатуралар кой дегенден уже буга жагып калды да. интервью алайын деп атам. Эме кылды. Учурдан пайдаланып. Кичине ушундай бир эмебиз бар. Бир инсандардан, жакшы инсандардан баягы элге пайдасы тийип турган, илимдерин алып бөлүшүп турсам деп мен өксүгөн, мен мындай жетпей калган бир эки ушундай маселелер бар. Өткөткөн раматлык устаздардан, көк макандардан, жанында отуруп акыл насааттарын ала албай калган учурлар болгону. Мындай сактасын, андай эмеге жол болгону. Мындай инсандардан көп жакшы жактарын эл менен бөлүшүп турганга себеп болгон. Бул дагы өзгөчө бакыт. Мына ошондой достор, биз кафедебиз, ата-энелер үй бүлөсү менен ар түрдүү ар жерде отурабыз, аралаш. Билет алынган. Эртең менен учабыз буюрса. Анда биз жалпы суроолорго жооп берди деп ойлойм. Эфир сакталбайт, бул жөн гана баарлашып аткан эфир. Ошондон туура түшүнөсүздөр. Анда кареке коштошуп коюңуз. Ассаламу алейкум. Барыңыздар жакшы жүрүңүздөр. Көргөн жерде учураштыралы иншалла. Биз Кыргызстандан Идирис аке келип кетти деп коеюн. Майлыңыздар, барыңыздар, жакшы салыңыздар. Түнүңүздөр бейпил болсун. Аллага аманат болуңуздарга келем. Эжекелер, агайыны, бир туугандар, өзүңүздөрдү итаат кылыңыздар. Бардык нерсе өз колуңузда. Бирөө келип сенин бактылуу болушуң үчүн аракет кылбайт. Керек болсо аялым мени бактылуу кылат деп карап отурбагыла. Ар бир адам өзүн өзү бактылуу кылат биринчи орунда. Күйөөм мени бактылуу кылат деп карап отурбагыла. Өзүңдү өзүң бактылуу кыласың биринчи орунда. Ошондуктан ар бир адам өз бактына өзү аракет кылсын. Аялым мени бактылуу кылат деп карап отурган адамдар жаңылышат. Күйөөм мени бактылуу кылат деп жата бербе. Өзүңдү өзүң бактылуу кыласың биринчи орунда. Ал эми качан сен бактылуу болосуң? Башка бирөөгө бакыт тартууласаң гана бактылуу болосуң.
Бүгін Асылбек Қаракен бардығызға күлкі тартылып отырып, өзі бақтылып отырады. Мен Асылбек Қаракен менен, Медекен менен, достарым менен барлашып, бұлардың күлкісіне шерик болып, бақыт тартылап, өзімді бақтылып сезіп отырамын. Демек, башқа біреуге бақыт тартылаған адам ғана шынығы бақыттың дамын татады. Өзім бақтылы болам деп әрекет қылған адам еш қачан өзі да, өзгені да бақтылы қылып жарытпайды. Бұны шынтан башқа біреу мені бақтылы қылады деп күтіп отырсаңыздар, адашасыздар. Башқа біреуді бақтылы қылы беріңіз, анам бақыт сізге айданып келе береді, достар. Мен қошып кетсем, ағайдың сонун бір эфирлері бар. Бізде елменен бөлшелік чатқа эфирлер бар, видеолар бар. Ағайдың жашоосу боюнча, үй бүлөсү боюнча, жана башкасы боюнча сонун бір интервью алган учурларыбыз болгон. Дагы Москвада да көптөгөн эфирлерибиз чыга элек. Балким көрөм деген болсоңуздар, биздин каналдарды көрсөңүздөр болот. Мен да көп сунуштайм агайга. Өзүңүз YouTube канал ачыңыз, көптөгөн бизге окшогон жаштар сиздин сабактарыңызды көп алсын, өзүнө өрнөк алсын, үлгү алсын, сабак алсын деп бир эле мен эмес, көрсө көп эле инсандар айтып жүрөт экен. Эми көптөп жүрүп ошол нерсеге көндүрүш керек. Агайдын илимдери бир өзүнчө бир эмеде катталып турса, ошол жерден келип баардыгыбыз керектүү өзүбүзгө илимдерибизди, сабактарыбызды, өрнөктөрүбүздү алып турсак деген ушундай бир кыялдар бар. Ал үчүн биз дагы аракет кылабыз, салымдуу иш кылган аракет кылабыз иншалла. Чоң рахмат. Демек, Ак Ниет Аманат фондунун YouTube каналынан катталып, балким алдыдагы биздин маектерибизди байкатпай катып алып, кээ бир жерде көрүнбөй жатып алып тарткан тасмалар бар чыгар. Ошону Тамак ичип атсам деле десеңиз, ошолорду көрүңүздөр. Анан башта көнө албай жүрдү эле, кийин көндүрүп алдым. Себеби мындай инсандардын ар жакшы жактарын бөлүшүп турган, өзүнүн өрнөк алып турган башкача да. Эгерде ашырып жүргөн болсом кечирим сурайм. Чындыгында чындык негизи жакшыны жакшы дей алган инсан бар, жакшыны жакшы дей албаган инсан да бар да. Ооздон эки ооз гана жел менен чыгат. Кээ бирибиз текеберленип, жакшы сөзүбүздү да кармай албайбыз. Жакшылыгын да айта албайбыз, жакшылыгын башкалар менен жарыша бөлүшө албайбыз. Чындыгында бирокчу Асылбек, бул блогерлер жаман экен. Биринчи мындай, бул ютуберлер, блогерлер биринчи биздин эфирге чыгып бериңдер, жанын аткан. Анан кийин макул дейсин дагы тартып аткан, анан биз жанын атканбыз. Мо жерин кесип салып, мо жерин чыгарып атып биз жанын атканбыз да. Булар өлө жанып кетти. Жок, кеспей коёт экен. Кеспей коёт экен да. Кыят. Ошондой да ошон үчүн этият кош керек да, коюм да. Мына ушундай достор, Аллага аманат болуңуздар. Жалпы каалоо тилектерге, жалпы жакшы сөздөргө терең ыраазы билдиребиз. Жакшы сөздөргө периштелер өзүңө да кайтсын, өзүңө да болсун деп дуа кылат экен. Асыңарындай бизге жакшы тилеген айткандар өзүңө да кайтсын деп периштелердин дуасы кабыл болсун. Ал эми жаман сөз айткандарга да тилекке каршы периштелер дал ошондой дуа кылат, өзүңө да кайтсын деп. Демек мындан улам эч кимге жаман сөз, жаман тилек, жаман каргыш айтпайлы. Бирөөгө ылай кармап аткысы келген адам унутпасын, эң биринчи өзүнүн колу булгаланат. Ошондон бирөөгө ылай кармап атуунун кереги жок. Колум кир болбосун десең, анда эч кимге жаман ой, жаман пикир, комментарий жазуунун кереги жок. Комментарий жазып да. Жок, негизи айттым, сабак болсун, башка бирөөлөргө. Азыр элдер көп, комментарийде көрүнгөн жаман көргөн адамдар көп. Ошондон жаман клавиатуранын жаман сөздөрүн баскалаган бармаңар Асылбек Каракендин тетиге бармагындагы таспини кармап эле отурганы жакшы болот. Туурабы? Мына ушундай достор. Колуңар бармагыбыз жакшылыкты зикир кылып, китептерди барактап, жакшы илим алганга жарасын. Жаман комментарийни жазганга эмес, жакшы илимди алып, жакшы китепти барактаганга жарасын иншалла. Чоң рахмат. Достор, дуа берип коюңуз Каракен да. Жалпы элдерге. Амин. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve akıbatu lil-muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Teala'nın barık mekanizmlerine, Kırgızistan özgü el tutuşluq amansızlık versin. Xuda afatlardan, kırsıklardan saqtagan bolsun. Biz özgörsök inşallah tabiat özgöröt, qoom özgöröt inşallah. Her bir adam özünü özgörtse, bardık jaratılıştın bizge bolgon, jaratkandan bizge bolgon merim özgöröt.
Ошон үчүн пенделер, инсандар чындап эле бирибизге жаман ой ойлобойлу. Амин. Бирибизден капа болгон болсо кечиришели. Амин. Ошол себептен Кудайым да бизге мээрим ойгонуп иншалла биз Аллахым өзү мээримдүү, дагы көбүрөөк мээримдүү болуп иншалла ушу Кыргызстаныбыз гүлдөсүн, өнсүн, өссүн. Амин. Ушундай кыйналып жүргөн адамдарга да Аллахтан ушундай бир жашоодо жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берсин. Кудайым сиздин илимдериңизге илим кошосун, сизге Аллахтан зейин берсин, жугумдуу илим берсин, берекелүү илим берсин, татыктуу илим берсин. Айдырсыка. Илим алынып кеткендер көп да, бирок негизиненчи. Бирок уктап алып келген андан да көп. Ошон үчүн Кудай Таалам сизге күч кубат берсин эң негизгиси. Ушунча эл сизге дуа берип жүргөндөн кийин ошо элдин дуасын, үмүтүн, ата энеңиздин ошо тилегин актаганга аракет кылың. Өзүңүздүн кыялдарыңызга жетиң, максаттарыңызга жетиң. Ата эненин жанынан карыганда негизи кеттас, аны да ойлонуң. Ошон үчүн жакшы илим алганга аракет кылың. Баарыбыз иншалла илим алганга ниет кылайлы. Ушул күндөрдө илимге сапар аткан, кайка болсо да сапар аткан Аллахтан илимне илим берсин. Аллах Таалам да үйлесине береке берсин. Дайым тынчтык, аманчылык болсун. Заман тынч болсун, ынтымактуулук болсун баарынан да. Чоң рахмат достор, дуа жалпыбызга болду. Алла Таала кабыл кылсын. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, анда бүгүн жакшы дем алыңыздар. Түшүңүздөрдө пайгамбарыбыз алейхисаламды көрүңүздөр. Ким пайгамбарыбызды көрсө, бизден салам айтууну унутпаңыздар. Бизден дагы иншалла бизден жалпы салам айтыңыздар. Асылбек Каракенин саламы бар, Идрistин, Медердин, Сейиттердин саламы бар деп бизден сөз салам айтыңыздар. Жакшылык күндөрдө жолугушканга чейин аман туруңуздар.